Дүйнө жүзүн түйшөлткөн каатчылык кыргызстандыктар үчүн да орчундуу көйгөйгө айланды. Күн санап азык-түлүктүн баасынын жогорулашы Назгүл Дубанаева сыяктуу айыл жеринде пенсия пособияны күтүп жашаган үй бүлөлөрдү бир топ түйшүккө салды. Пособиянын аздыгы өтө оор, азык-түлүк кымбат, бир семьяга жетпейт. Эки балам эле алам пособия, биз үчөөбүз үйдө иштебейбиз. Күйөөм да үйдө, иштебейт үйдө. Ошол Баткенге түшүп анча таксовать этет эле, азыр такси дагы кылбай койгон. Бензин кымбат. 7000 пенсия аламын, ол эчтекеге жетпейт. Балдарымды, Кудайга шүгүр 4-тен 5-тен балдары бар. Пособия берилбейт. Бирден анандай машинаны алып алган, машинаң бар деп пособия бербейттер. Азыр энди бар жок кыйматчылык, базарга барсаң 1700, почти 2000 болуп кетип атат бир кабыныбыз. Ол бизге көпчүлүккө бир жумага эм жетпейт, бир кабап келген унубуз. Баткен облусунун аймагына 8 жылдан бери башка аймактан азык-түлүк ташыган Мухаммед Курбанов жумасына 2 жолу Баткенге жүк алып келип турган. Азыркы учурда кымбатчылыктан улам бир эле жолу каттам жүргүзүп жатканын айтат. Un көтөрүлүп атат, май көтөрүлүп атат, бензин кымбат. Анан эмне кыламыз, илажы жок. Бурун 2 жолу келердик бу жерге, азыр бир жолу келип атабыз. Hamma кымбат, оправдывать кылбаптыр. Серепчилердин айтымында коомчулуктун дүрбөлөңгө түшүп, дүкөндөрдүн көп көлөмдө азык-түлүктү алып жатышы азык-түлүккө болгон баанын жогорулашын гана шарттайт. Азык-түлүктүн кымбатташына кризистен дагы ушу паника көп таасирин тийгизет деген ойдомун да. Ошондуктан баягы жана айтып өткөнүмдөй бизде мындайча айтканда опыт бар, мурда кризистерди башыбыздан өткөрдүк. Ошол кризистердин шартында жашоону үйрөндүк десек дагы болот. Кайрыларым паниковать этпей, позитивдүү ойдо болуп туруп, жашоодо уланта берүү деп ойлойм. Ал эми өлкөдө негизги азык-түлүк продукциясынын көлөмү жетиштүү. Кооптонууга негиз жок. Бул багытта антикризистик иш-аракеттер өз нугунда, дейт Айыл чарба министри. Кыргызстанда өсүмдүк майы дагы, кант, кумшекер дагы физикалык көлөм бар, жетет бизге. Алар эми жакынкы мамлекеттерге чыгып кетпеш үчүн чек аралардан ушуларды алып чыгууга тыюу салынган, токтом кабыл алынды. Ошол эле мезгилде Кыргызстанга сатылып келип аткан азык-түлүктөргө, тоютка чек арадан өтүп аткандагы кошумча нарк салыгы болосо 12% НДС деп жүрбөйбүзбү? Мына ошол 0 ставкада кабыл алынды болосо төлөнбөйт деген токтом кабыл алынды. Эмне үчүн? Биз Кыргызстандын ичинде кыргызстандыктарыбызды азык-түлүк менен камсыз кылышыбыз керек. Бул биздин биринчи максат. Мына ошондуктан ушундай чечимдер кабыл алынып атат. Адистер азык-түлүк каатчылыгынан чыгуунун жолу катары элди жер иштетип дыйканчылык кылууга чакырат. Жергиликтүү бийлик быйылкы жылы негизи азык-түлүк продукциясын өндүрүү үчүн суугат аянттарын толук пайдаланууну максат кылууда. Азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылыш багытында күзүндө 6041 гектар жерге күздүк эктик. Мындан сырткары жаздык күздүк кылкандуудан эгиндердин себеби боюнча пландаштырганбыз 12.000 гектар жерге кылкандуудан эгиндердин себеби боюнча. Биздин негизги максатыбыз былтыркыдан айырмаланып, ушул айыл чарбагында жерлерди толук иштетүү пландалып атабыз. Анда бул болот. Көрсөңөр өзүңөр басы. Жакшынакай болуп чыгат, таза болот. Булар будайды жууп салса, таза болот да, ак болот. Магазиндин мындай болот. 7 баланын атасы Кадамжай районунун Ирлиш айылынын тургуну Маматалы Шакиров 2005 жылдан бери чакан ун тегирменин иштетип келет. Ал акыркы жылдары тегирменге келгендердин саны кыскарган, бирок азыркы кымбатчылык учурунда буудайды ун кылуу арзан жана таза азык болорун белгилейт. Азыр ун кымбат үчүн элдер алып келишет, алып келгенде өзүгө пайда да, өзүнүн тамагынан, малга да жем болот. Арзан түшөт. Арзан түшөт. Азыр 2000 болот магазин ундары.
Буга караганда бuyakta бүгүнү да. Өзү ham тамагы жейт, малыга да тамагы. Таза. Ооба. Градус канча болду шеттен полный айтып берип биздин şu süt işleri, prosesler bardыгы şu компьютер системада болот да. Аким Каров 5 жылдан бери сүт азыктарын кайра иштетүү менен Баткен облусунун аймактарынын соода түйүндөрүнө таратып келет. Ондой жумуш орун менен камсыз кылган бул чакан ишкана күнүнө 1 тоннадан ашык сүт иштетет. Жеке ишкердин айтымында башка аймактардан келген азык-түлүккө караганда өзүбүздөн өндүрүлгөн товарлар арзаныраак жана чыгарылган мөөнөтү жаңы кезде жеткирилет дейт. Биринчи şu süttün özü ayran, smetana, tvorog, sır, сливочный май. Şu 6 продукция чыгат шөттен. Süt основной özümden бар, özümden фермерский хозяйством бар. Эми калган мына şu марказ айыл өкмөтүдөн эми şu Кызылкая шаардан өзү биз менен бүт договор түзгөн баягы фермерлерчи. Алардан алабыз, калганыгы şu жердин айылдык адамдар алып келет. Айыл чарбаны изилдегенбиз. Баткен маалымат маркетинг борбору дегенде. Анан ошондо изилдөөдө бир канча продукцияларды заманбап кылып чыгарыш керек экен деген мүмкүнчүлүктөр көрүнгөн. Анан андайды өндүргөндөр жок болгондуктан биз өзүбүз өндүрүп көрөлү деп ошондон башталган. Азык-түлүк каатчылыгынан чыгуунун дагы бир жолу өзүбүздүн өндүрүштү чыгарып баштоо маанилүү дейт жеке ишкер Бекболот Мадамаров. Азыркы учурда жүрөккө жагат суусундугун өндүрүп баштаган. Ички рынокто бул дегенде тамак аш, бул туура тамактанууга аз болсо да сабын кошолу деген максатта. Өзүңүздөр билгендей бизде азыр көптөгөн суусундуктар бар, бардыгы натурал эмес суусундуктар көп. Аз бир көпү биз дагы ошол өзүнүн натуралдуу чыккан продукциялардан, ошол өрүктөн, кайналы жана башка продукциялардан ушу элибизге, жерибизге бир баасы жагынан ыңгайлуу болгон продукт чыгарып, ошондой бир сабын кошолу деген максат менен башталган да. Дүйнө элин түйшүккө салган каатчылык ар бир өлкөнү кризистен чыгуу проблемасынын үстүндө иштөөгө мажбур кылды. Мындан улам учурда азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо биздин өлкөнүн да негизги багыты болууда. Бул көйгөйдү жеңилдетүү үчүн ар бир үй бүлөдө кирешесин туура пайдалануусу учур талабы экени талашсыз. Гүлбарчын Амирова, Аскар Баймуратов, Салам Медиа, Баткен.